Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабактын темасы маалыматтарды анализдөө жана көрсөтүү каражаттары. Бул Excel программасы. Маалыматты кандай анализдейбиз? Маалыматтын анализин кандай жүргүзүп алабыз? Маалыматты анализдөөнүн ар кандай жолдору бар. Анын бирөөсү бул иреттөө. Биз иреттөгөндө биз текстти иреттей алабыз, сандарды иреттей алабыз. Анан дата жана убакыт боюнча иреттегенге мүмкүнчүлүк бар. Текстти ар кайсы үчкөнү тең өсүү тартибинде жана кеңейтүү тартибинде иреттөөгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эгерде бул текст болсо, анда аны алфавит боюнча Адан Яга чейин, анан эгерде латиница болсо, анда Эйден Зге чейин. Сандар болсо, кичинесинен чоңуна чейин иреттегенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Дата болсо, биз аны эскиден жаңысына чейин иреттөөгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кеңейтүү тартибинде болгондо биз тескерисинче алфавит боюнча, эгерде текст болсо, алфавит боюнча Зтен Эйге чейин, Ядан Ага чейин. Сандарда болсо, биз чоңунан кичине жагына чейин иреттегенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Дата болсо, биз жаңысынан жаңы датадан эскисине иреттөөгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мисалда карайбыз. Мисалы, мынакей иреттөгөндө биз датасы сан түрүндө иреттөөгө кандай мүмкүнчүлүгүбүз бар? Мисалы, бир немеде бир региондо май куюучу станциялар бар. Алар болсо ар кандай түрдөгү маркадагы бензинди сатышат. 92 маркада, 98, 95 маркадагы бензинди сатышат. Ошонун ичинен бизге эмне кылыш керек? Бизге эң кымбат май куюучу 92 маркадагы бензинди эң кымбат сата турган кайсы станция экенин билүүгө керек. Аны эмне кылып туруп карайбыз? Биз эмне кылабыз? Биз аны таблицага киргизгенден кийин атайын сортировка деген команданы чакырып, экранга сортировка диапазонун ар кандай Excel'дин ар кандай версиясында жана электрондук таблицалардын ар кандай версиясында ар кандай көрүнөт. Мисалы, мына Excel'де момундай да бар, эски версиясында, жаңы версиясында момундай. OpenOffice'те дагы момундай түрүндө чыгарат. Excel'ден муну көрөлү. Биринчи станция, жерде 92 толтурабыз. Маркасы, газ. 95 биринчи станцияда 30 98-ci 45 станцияда. Экинчи станцияда 92-ci 38-ден 98-ci 46-да. Üçüncü станцияда.
бар. 98 бар. Сол неме менен эле чыгарып турабыз. Эми биз эмне кылышыбыз керек? Сортировка деген. Сортировка дегенде карасаңар, сортировка и фильтр деген главный инструменттер панелинде бар. Ошол жерден биз тандап алсак болот. Мынакей сортировка, фильтр эмне кыларын окуп алсаңыз да болот. Анан сортировка кылабыз. Биз эмне кылышыбыз керек? Сортировка по возрастанию. Мынакей көрдүңөрбү? Женде биз жөн эле бир немеси менен тандадык, баасы боюнча деген сортировка болду. Анда экранга көрдүңөрбү, автоматтык түрдө бизде иреттүү неме кылып койду? Өсүү тартибинде баасы боюнча иреттеп берди. Бизге болсо кандай керек? Настраиваемая сортировка. Женде бизге керектүү диапазон керек. Бизге кандай сортировка керек эле? Бизге карайлык. Бизге бензиндин маркасынын өсүү тартибинде иреттешибиз керек. Анан кайра эң кымбат сата турганын билиш үчүн кайра бензиндин маркасы боюнча кемитүү тартибинде иреттөө керек. Ошондо биз диапазонду тандайбыз. Диапазонду тандап эми настраиваемая сортировка деп турат. Сортировка биринчи биз маркасы боюнча иреттейбиз. Маркасы өсүү тартибинде болуш керек. Андан кийин биз эмне боюнча? Баасы боюнча кемитүү тартибинде иреттей керек. Ошондо биз мынакей карагыла. 92 марка бензин саткан станцияда, 2 станцияда сатат экен. Ошонун ичинен эң кымбат кайсы немеде сатат экен? Мынакей биринчи станцияда сатат экен. Женде биз 3 эле станцияны алгандан жараша бизге аз эле неме болду. Бирок биз маселенин немесин карасак, бизде неме деп жазылып турат. 1000 станциялар бар деп. Мынакей оксаңар, 1000 май куючу станциялар бар. Анан ошонун ичинен эң кымбат саткан станцияны 92 маркадагы бензинди эң кымбат саткан станция кайсыл экен дегенди. Эгерде ушундай көп бизге маалымат берилип, ошонун ичинен керектүүсүн тандап алсак, анда ошондой болот. Бул иреттөө, сортировка. Дагы бир мынакей иреттегенден кийин, андан кийин биз кайсы маркадагы эң кымбат болгонун иреттөө үчүн счет идеси мурунку лекцияда көргөнбүз. Биз бул статистикалык функциянын биринде кирет. Мынакей мондай кылып туруп биз иреттөөгө дагы бир жол шарт түзгөндө бизге фильтрди койсок болот. Фильтрди койгондо биз мынакей Excel'ге кирели. Фильтр койгондо могу жерде жанагы сортировка и фильтр дейт. Фильтр деп турат. Биз фильтрди кое турган болсок, мисалы маркасы боюнча фильтр дейт. Женге мондай ар бир таблицанын шапкасына мондай неме кирип калат, мондай стрелочкалар пайда болот. Эгерде стрелканы бассаңыздар, экранга мондай болуп калат. Көрдүңөрбү? Биз керектүү маалыматтарды, могу галочкаларды алып койсок, керектүү маалыматтын эле жөнүндө экранга керектүү биз фильтр кандай шарт койсок, ошол шарттын гана маалыматтары калат. Кайра баардыгын тең чыгара турган болсоңуздар, кайра баардыгын тең экранга алып койсоңуз, бул убактылуу экранда керектүү маалыматтарды эле калтырып коет. Мисалы 95 марканы чыгарам десеңиздер, 95 марка жөнүндө маалымат. Кайра баардыгын тең чыгарып койсоңуздар. Мисалы баасы боюнча, жерде баасы ар кандай баалар бар. Мисалы керектүү
бааны калтырам десеңиздер, мынакей мындай кылып сортировка, фильтрация кылып, фильтр коюп туруп иштөөгө мүмкүнчүлүгү бар болот. Кулантабыз. Мынакей ушундай аркылуу биз фильтрди коюп экранга дагы бир анализдин дагы башка түрлөрү бар. Аны өз алдынча үйрөнсөңүздөр болот. Эми маалыматты көрсөтүү. Бул таблицадагы маалыматты визуалдык түрдө көрсөтүү. Визуалдык түрдө кандай көрсөтө алабыз биз? Визуалдык түрдө диаграмма же график аркылуу көрсөтө алабыз. Аны көрсөтүүдө биз эмне кылабыз? Биринчиден диаграмма менен график, негизи график деле диаграмманын ичине кирет. Бирок бир өзгөчө башында жазылып калган, ошондуктан график бул диаграмманын бир түрү, эки өлчөмдүү түрүндө көрсөтө турган түрү. График эмнени көрсөтөт? Бир чоңдукту экинчи чоңдукка көз каранды болгондугун көрсөтөт. Карап көрөлү, мисал түрүндө. Кандай эмелер? Мисалы мынакей могу график. График мынакей көрүп атасыңыз, бир чоңдук. Мисалы мынакей жылдар. Бул калктын саны. Көрдүңүзбү? Жылга жараша калктын санынын көз карандылыгын көрсөтөт. Математикада өткөн y квадрат функциянын графиги жөнүндө x, y-ге көз каранды болот. Диаграмманы киргизгенде эмнелерден турат? Эң негизгиси диаграммага сиз ат коюшуңуз керек. Бул эмне жөнүндө диаграмма экенин билиш. Андан кийин бул категориялар жана маанилердин октору. Жөнүндө эмнеси категория дегенде, мисалы гистограмма, столбиковый диаграмма болсо, анда силерде неме болуш керек? X обу, Y обу болуш керек. Андан кийин диаграмманын өзү болуш керек, маалыматтын сүрөттөлүшү. Анан эгерде силерде бир нече неме ар бир диаграмманын ичиндеги ар бир элемент эмнени билдирет экенин билиш үчүн диаграмманын легендасы бар болуш керек. Ошондо кандай түрүндө болот? Мынакей бул диаграмма деп коет. Мына жерде мынакей аталышы, эми бул айлана диаграмма болгондуктан анын немеси жок болот, категориялардын саны. Мынакей диаграмманын өзүнүн сүрөттөлүшү, анан бул эмне экен? Легендасы. Диаграммалардын бир топ түрү бар. Бул биринчиден мынакей айлана диаграммасы. Биз азыр лекция түрүндө көрсөтөйүн, анан Excel'ден көрсөтөм. Мынакей жерде айлана диаграммасы көпчүлүк учурда бир бүтүн нерсенин бөлүкчөлөрүн көрсөтүү үчүн колдонулат. Мынакей мисалы бул жерде балмуздактын сатуудан алынган кирешеги. Мынакей ар бир сезон көрсөтүлгөн: кыш, жаз, жай, күз. Анан ар бир сезондо кандай сатылат экен. Ошондо жалпы бир жылды бир бүтүн деп эсептеп туруп, анан калган ар бир сезондо кандай сатыла турганын билүүгө мүмкүнчүлүк болот. Мисалы, мынакей дүйнө жүзүндөгү материктер бар. Ошол материктер жалпы немеде жалпы кургактыктын өлчөмүн канча түзөт экенин ушундай кылып топтойбуз. Мынакей Евразия материги, Африка материги. Мынакей ар биринин жерде легендасы жок, анткени ар бир бөлүктүн тушунда аталышы, анан проценттик бөлүкчөсү көрүнүп турат. Мынакей антивирустук программалар жерде дагы легендасы кереги жок, анткени баардыгы тең диаграмманын жанында сызыктар кылып туруп, анан канча өлчөмдө жалпы сандын канча өлчөмүн түзөт экенин көрсөтүп турат. Дагы бир диаграммалардын түрү бул маныча же болбосо гистограмма. Гистограмма жерде
мынакей көрдүңөрбү, ар бири эме болуп жазылып турат, көрсөтүлөт. Жөнде гистограмма вертикалдуу болуп, мына бизде азыр вертикалдуу столбик гистограммалар көрүнөт. Же болбосо мынакей бул дагы вертикалдуу немеси жок экен, горизонталдуу. Жөнде эмнени көрөт? Ар бир столбикте узундугу менен ошол мамыча тиешелүү маалымат чыгарылат. Анан кайсынысы бийигирээк болсо, ошонуку көбүрөөк деп билүүгө, визуалдык түрдө көрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Мынакей мындай диаграмманын ар кандай түрлөрү бар. Аны кандай көрсөтөт экенин биз азыр көрөбүз. Дагы бир диаграммалардын түрү бул катарлар диаграммасы деп коет. Жөнде эмнени кылат? Же болбосо чогултуу диаграмма деп атасак. Эмне үчүн? Жөнде мына мисалы бир текшерүү иштин ар бир класс жасаптыр. Анан ошол бааларын алыптыр. 2-ден 5-ке чейин бар. Ошондо биз ар кандай чогултуу иргетинде кылсак болот. Класстар боюнча кылсак болот, же болбосо баалар боюнча ярустук диаграмманы түзсөк болот. Мынакей жөнде көрдүңөрбү? Таблица диаграмманын аталышы, мынакей категориялардын октору, анан мынакей диаграммалардын сүрөттөлүшү, анан легендасы бар. Эгерде байкасаңыз, ар бир класс, эгерде баалар боюнча диаграмманы түзө турган болсо, ар бир класска тиешелүү маалымат өзүнчө түс менен берилген. Же болбосо класстар аркылуу түзсөңөр, анда ар бир класска тиешелүү, ар бир баага тиешелүү, ар бир класста ар кандай бааларды алган цвет түс менен берилет. Мынакей ушундай түрдүү диаграммаларды алууга. Эми диаграмманы тургузууда эмне кылабыз? Эң биринчиден биз таблицанын ичинен керектүү маалыматты тандап алабыз. Андан кийин ставить диаграмму командасын тандап алып, диаграмманын түрүн тандап алабыз. Анан диаграмманы экранга чыккандан кийин аны жылдырып, керектүү орун электрондук таблицанын барагын керектүү жерине жылыштырып коюп алабыз. Эми Excel'ден ошол диаграмманы көрөбүз. Эми жаңы барак ачабыз. Мисалы, азыр менде FK кандай группалар бар? FK1 фирма бар. Менде группалар дейбиз. Жөнде саны дейбиз. Мисалы, FK группа 26 студент. FK2 FK3 20 FK4 20. 5-ci группа барбы, жокпу? Жок. Жок. Анда мына ушул 4 группанын жалпы санын мен болжолдуу түрдө эле жазып коеюн, силерге көрсөтүү үчүн. Мындай. Биз ушул эми мынакей биз тандап алабыз. Кайсы диапазондон алат экенбиз? Эми мынакей ставка. Мынакей могу жерде көрдүңөрбү, диаграммалар могу жерде. Ушул диаграммалардын арасынан биз могу жерде бассак, мына стрелканы бассак, бардык диаграммалар экранга чыгат. Мынакей. Биз керектүү диаграмманы тандап алсак болот.
мынакей көрдүңөрбү, категориясы. Андан кийин женден биз керектүү түрүн тандап алсак болот. Мисалы, мына мындайды тандайм дейм. Анда мына тандап алдык, эми окей дейбиз. Окей дегенден кийин мынакей бизге диаграмманын немеси чыкты. Название диаграммы деп турат. Биз женге өзүбүздүн санын деп өзгөртүп. Мынакей көрдүңөрбү? Биз тандаган мынакей легендасы бар. Бул кандай диаграмма? Айтып койгучу. Бул гистограмма, бул горизонталдык, вертикалдык гистограмма. Ушул эле диаграммага башка түрүн түзөлүк. Ушул эле сандар менен башка диаграмманы түзөлүк. Же бул жерден тандасаңар болот, мынакей гистограмманын могул түрүн тандайбыз. Мынакей көрдүңөрбү? Ушул эле сандар менен бул горизонталдык гистограмма. Мынакей ар бир столбик сандарын билдирет. Эгерде силер диаграмманы туура тургузсаңар, женде таблицанын ичинде маалыматты өзгөртсөңөр, автоматтык түрдө диаграммада дагы өзгөрүш керек. Дагы көрөлү. Өзгөрүп атабы? Таблица, эгерде таблицадагы маалыматтар диаграммага тиешелүү маалыматтарды өзгөртө турган болсо, анда биз неме санын көрөбүз. Мисалы, айлана диаграммасын коюп көрөлүк. Айлана диаграмманын түрлөрү бар. Каалагандай диаграмманы тургузсаңыздар болот. Мисалы, мону тургузсаңыздар. Көрдүңөрбү? Женде бир диаграммалар ушундай кылып диаграмманы түзсөңөр болот. Диаграмманын оң кнопкасын басып туруп, могу жерде маалыматтын диаграмманын түрүн өзгөртүп болот. Мынакей көрдүңөрбү? Изменить цвет диаграммы. Женден сайра башкага коюп. Же болбосо диаграмманы тандаганда формат анан конструктор бар. Мына конструктордон силер диаграмманын түрүн өзгөртсөңүздөр болот. Стилин өзгөртсөңүздөр болот. Цветтерин өзгөртсөңөр болот. Мүмкүн мен башка түстөрдү каалап. Же болбосо өзү берилген цветтерди тандасаңыздар болот. Стилдери бар. Башка түрлүү диаграмманы койсоңуздар болот. Мисалы, график койсоңуздар болот. Строка столбецти мына өзгөртүп койсоңор болот. Көрдүңөрбү? Форматты дегенге келгенде, бул жерден силер эмнесин өзгөртүп аласыңар? Женде фигурасын, түсүн өзгөртөсүңөр, эгерде мисалы башка цветин алайынчы. Диаграмманы да форматта мынакей фигураны кандай кылып, жалпы аркы фону кандай болот, контурун түздөсөңөр болот, сетка койсоңуздар болот. Ушунун баардыгын тең формат анан конструктордон өзгөртүүгө болот. Мынакей ушундай кылып диаграммаларды түзсөңөр болот. Бул неме, эгерде гистограмма айлана диаграмма. Жана биз функцияны неме дедик. Мисалы, бұл учурларда биз математикада x менен y-тин көз карандысын кылабыз. Мисалы, эгерде x y-тин мааниси, мисалы, x квадрат деп болот. X квадрат.
Эми муну башка немелерге эми карап тургула биз көп учурларда график тургузуш керек. График тургузганда Y маанисин тандап туруп, анан биз график тургузуп атабыз. Мынакей көрүнүп, 1-дин маанисинде 4-кө барабар, 2-дин маанисинде 9-га барабар, мынакей ушундай график тургузулат. Графиктин бир топ түрлөрү бар экен. Эгерде карап койсоңуздар модельмен эмени тандап алсаңыз, графикти кое албайсыңар. Графиктин баардык түрлөрүн модельден көрүп, өзүңөр тандап иштесеңиздер койсоңуздар. Эми момундай тапшырма бар. Мынакей момундай формулалар менен берилген таблица берилет. Анан A1, A4 диапазонунан диаграмма тургузулган. Ошондо могунун мааниси менен кайсы диаграмма бизге ылайыктуу болот? Карагылачы. Могу дегенде канчага барабар A2-ге? Кайсыл формула? Мынакей биз диаграмманы алып атабыз. Таблица бар. Анын ичинде формулалар менен берилген экен. Анан диаграммалардын түрлөрү берилген. Ошонун ичинен кайсы диаграмма биздин таблицага дал келет? О'бу, A'бы, Б'бы, С, Д. Кайсынысы? Эсептегиле. A2-ге канчага барабар? B1 деген канчага барабар? B1 2-ге барабар. 2-ден 1-ди кемитсек канча болот модельде? Мааниси канчага барабар? Экиден 1-ге барабар. Туурабы? 2-ни B1 маани 2-ге барабар. Канчага барабар дегенде? 2'ye beraber bolsa, 2'nin biri 2'de. 4-кө барабар, дегендечи? 2 beraber. Канчага барабар? Kaysa A2'ye A2-ге A1-ди кошобуз. A2 канчага барабар эле? A2 2'ye. 1-ге барабар, туурабы? 1-ге 2-ни анан B2 бизенде 4 болчу, канча болду? 1 кошу 2 кошу 4. Канча болду? 7. 7. B4-төгү маани канчага барабар? Мынакей 7. 7-ни 7-ге бөлсөк канча болот? 1 болот, Эми B2-ни B1-ге бөлгүлө. 2. B2 болот. B2. Кадайчы, B2 канчага барабар? Модуль. B2. 4 эмес беле? 2-ни 2-ге бөл. B1 канчага барабар? 2'ge. 2'ge. 4-тө 2-ге болсо канча болот? 2. B1 канча, B3-төгү маани канчага барабар? 1. 2'ge. 1-ге барабар. Ошондо модулде 3-кө барабар. Мынакей карап туруңуз. Мына модулде 1, 3 деген неме болуп, сандар турат.
Ошол мына могул диаграмма бизге туура келеби? Yok. Болбойт, Булчу? O to'g'ri keladi qarang. O экинчисиби? Mana B to'g'ri keladi B. B, V. V, мына могул. V. Uchinchisi. Үчүнчүсү. V. Эми карайбыз, мынакей. Момундай сандар чыгат, ошондо көрдүңөрбү? V диаграммасы бизге туура келет. Так, могу жерде карап көргүлөчү. Модулдун жыйынтыктары жасап туруп, анан бизге кандай диаграмманын түрүн колдонсок болот? Кайсы? Диаграммабы, же болбосо гистограммабы? Savolingizni qaytarib yuboring. Модулдун жыйынтыктарын гистограмманы кылсак болот, же болбосо гистограмманы туурабы жана столбик болуп. Мына момундай неме берилген, формула менен таблица. Кайсы неме туура келет? Тапкылачы эми өзүңөр. Мынакей А1 ячейкада 3-кө барабар мааниси, С1-де 1-ге барабар. Ошондо силер могу B1-деги, A2, B2, C2, B2 ячейкалардын негизинде, мына могу 4 ячейканын негизинде ошол диаграмма тургузулган. Ошону силер жообун тапкылачы. Кайсы диаграмма биздин таблицага туура келет? G mi? Oxirgi diagramma to'g'ri keladi, teacher. G. Bu жерде канчага барабар? Yo'q, oxiri emas, 3 bu tepada. 3, 2, 1, 1. A diagramma A'si to'g'ri keladi. A'si. A. Eşitliğiyle mına bu B1 A'si 3 bo'lyapti. Birinchisi 3, ikkinchisi 2. 2. A to'g'ri kelyapti. Эми карагыла. 1. Bunu uygo tapşırma. Ушуну жасаңыздар. Кайсы дал келет экенин үйгө тапшырма. Az noto'g'rimi? A emasmi? Маанисин өзүңөр тапкылап, ар бир ячейкада кандай мааниге барабар болот? Xo'p. Дагы бир тапшырма. Мынакей могу жерде кышкы спартакиадада лыжачылар, биатлонисттер, коньки тебүүчүлөр жана хоккеисттер катышат. Анан жерде белгилүү. Экинчи же биринчи разрядка ээ, же болбосо спорттун мастери. Анан жерде берилген болсо мынакей лыжачылардын саны көрдүңөрбү? Саны берилген. Анан спорттун чеберчилиги деңгээли берилген. Эми могу жерден таанышабыз. Бардык биринчи разрядка ээ болгон коньки тебүүчүлөр, бардык мастер спорттор, хоккеисттер, болбосо биатлонисттер экинчи разрядка ээ болот. Ушул растуулук чындыкпы же чындык эмеспи? Ошону далилдеңиз керек. Түшүнүктүү болдубу? Tushunarli. Tushundim.